Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеде бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Сиздер айткан суммадан ашыкча акча кетирбейсиздер. Дарья Кожуховская саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу эрниз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89296 544 564 89250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Президент Пакистанга расмий визит менен барат. Президент Садыр Жапаров үстүздөгү жылдын биринчи жарымында Пакистанга расмий визит менен барат. Бул тууралуу Кыргызстандын Пакистандагы элчиси Уланбек Тотуяевдин Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф менен жолугушканда маалым болду. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Пакистан эки тараптуу кызматташуусунун актуалдуу маселелерин караштыруу менен бирге эң жогорку жана жогорку деңгээлдердеги келечекте боло турган иш сапарларды жана иш-чараларды сапаттуу түрдө уюштурууга, эки өлкөнүн ортосундагы аскердик техникалык, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты чыңдоого, ошондой эле Каса Миң сыяктуу маанилүү аймактык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Элчи Тотуяев Пакистан тарабына Кыргызстандын мамлекеттер аралык кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө кызыктар экендиги тууралуу маалымат берип, саясий байланыштар боюнча ишти активдештирүү, өз ара сооданын көлөмүн көбөйтүү, инвестициялык кызматташууну илгерилетүү жана борбор жана Түштүк Азиянын ортосунда эффективдүү логистикалык каттамдарды түзүү боюнча биргелешкен иш алып барууну сунуштады. Пакистандын премьер-министри Шариф өз ара аракеттенүүнү мындан арыда чыңдоого даярдыгын тастыктап, ошондой эле Кыргыз тарабына саясий жактан колдоого, ошондой эле суу ташкындарынын кесепеттери менен күрөшүүдө көрсөтүлгөн жардам үчүн рахмат айтып, президент Садыр Жапаровго көңүл айткандыгында ыраазычылыгын билдирди. Ал көптөгөн маселелер боюнча жалпы кызыкчылыктарды жана позицияларды эске алуу менен Пакистандын региондогу өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экенин баса белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар үстүздөгү жылдын биринчи жарымында президент Садыр Жапаровдун Пакистанга расмий иш сапарын уюштуруу маселесин биргелештип, иштеп чыгууга макулдашышты. Булак Супер Кежи. Ташкент Бишкекке соктогу газ кампасын биргелешип пайдаланууну сунуштады. Ташкент Бишкекке Өзбекстандын Сох анклавындагы жер астында жайгашкан түндүк Сох газ кампасын биргелешип пайдаланууну сунуштады. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан жазды. Коңшу өлкөнүн энергетика министри Журабек Мирза Махмудовдун айтымында анын негизги бөлүгү Кыргызстандын, ал эми компрессорлор Өзбекстандын аймагында жайгашкан. Буга байланыштуу эки мамлекет газ кампасын биргелешип пайдалануу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эгер объект ишке кирсе, Фергана өрөөнүн күнүнө 13 миллион куб метр газ менен камсыздайт. Жумушчу топ биринчи кезекте бардык техникалык жана экономикалык аспектилерди изилдеп чыгат. Себеби кампа көптөгөн жылдар бою колдонулган эмес. Биз анын учурдагы абалын тыкыр изилдешибиз керек. Андан кийин шарт талапты макулдашабыз. Балким ижарага алуу укугунун негизинде болор. Бир нерсе деп айтууга азырынча эрте, деди Мирза Махмудов. Түндүк Сох газ кампасы Фергана облусунун Риштан району менен Баткен облусунун Кадамжай районунун ортосунда жайгашкан. Буга чейин бул жер талаштуу болуп келген. Бирок мамлекеттик чек ара делимитация жана демаркация болгондон кийин газ кампасын биргелешип пайдалануу маселеси кыйла жеңилдеди. Булак Спутник Кежи. Нурсултан Назарбаевдин иниси Казакстанга 300 000 гектар жерди кайтарып берди. Казакстандын тоңуч президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаев мамлекетке 300 000 гектар жерди өткөрүп берди. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, Болот Назарбаев мамлекетке өткөрүп берген 300 000 гектардын 239 000 гектары Маңгыстау облусунда, дагы 60 000 гектары Жамбыл облусунда жайгашкан. Биздин партиянын негизги миссиясы жеке колго мыйзамсыз өтүп кеткен улуттук байлыкты кайра мамлекетке кайтаруу. Бул ишти системалуу түрдө жүргүзөбүз. Анын кылган эмгеги жана капчыгынын калыңдыгы адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө тоскоол эмес. Элден тартып алганбы, кайтарып бересиңер деп баса белгилеген мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Республикалык коомдук кеңештин төрагасы Эрлан Саиров
Болот Назарбаев Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бир тууган иниси. Ал 1953 жылы 23 мартта туулган. Булак суу беркейжи. Тажикстанда электр энергиясы чектелип баштады. Тажикстандын аймагында 1 февралдан тарта электр энергиясына байланыштуу чектөөлөр баштала турганы эскертилген. Улуттук Барки-Точек энергетикалык холдингдин маалыматы боюнча мындай лимит таңкыстыкты жоюу жана өлкөнүн социалдык экономикалык абалына тийүүчү кесепеттерди алдын алууга багытталган. Барки-Точек тараткан маалымат боюнча Вахш дарыясынын жайында орточо секундасына 2200 куб метр суу агып чыгат, ал эми кышкысын секундасына 150-200 куб метр болот. Январда электр энергиясы көп өлчөмдө пайдалангандыктан Вахш суусундагы Нурек кесиндеги суу сактагычтан пайдаланылган суунун көлөмү мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу өскөн. Адистер бул кырдаалды олуттуу деп эсептейт. Эгерде чаралар көрүлбөсө, анда электр энергиясына болгон таңкыстык жаралып, өлкөнүн экономикасына жана жарандардын турмушуна олуттуу зыян келтириши толук мүмкүн экенин адистер эскертүүдө деп айтылган расмий маалыматта. Энергетикалык лимит Вахш дарыясындагы абал турукташтыкандан кийин токтойт. Тажикстанда 2022 жылдын аягында электр энергиясын пайдаланууда чектөөлөр болуп, январь айынын башында жоюлган. Ал учурда калкка саат 22:00-5:00 чейин аралыгында электр жарыгы берилген эмес. Булак Назар Ньюскейжи. Лавров: Украина менен болгон чырдын аякташын бардыгыбыз каалап жатабыз. Биз бардыгыбыз Украина менен болгон чатактын соңуна чыгышын каалап жатабыз. Бирок мында убакыт негизги маселе эмес. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал Россия 24 телеканалы менен РИА Новости агенттигине интервью берген. Бардыгыбыз мунун бүтүшүн каалап жатабыз. Бирок мында убакыт маанилүү эмес. Негизги маселе орус маданиятынын бир бөлүгү болуп калгысы келген калкыбыз үчүн жасалып жаткан иштердин сапаттуу жыйынтыгында, деди Лавров. Министрдин айтымында, Украинадагы кырдаалды Батыштын аракеттери курчутуп жатканы ачык айкын көрүнүп турат. Тынчтана албаган Батыштын сазга баткандай бул ишке байланып калышы операцияга чоң таасирин тийгизип жатат. Сиз туура айттыңыз, абал барган сайын курчуп баратат, деди ал. Лавров белгилегендей, Киевти Москва менен сүйлөшүүгө эч ким үндөгөн жок. Алар сүйлөшүүлөрдөн баш тартып, Киев режимин сүйлөшүү процессинен уулактоого мажбурлашты. Өзүңүз билгендей, бир учурда муну саясий жол менен чечип коюуга мүмкүнчүлүк болгон. Бирок так ошол учурда Киевке буга жол бербей коюшту. Ошондон бери Киевти Москва менен сүйлөшүүгө эч ким үндөгөн жок, деди Лавров. Ал ошондой эле Россия согуш таласында жеңишти камсыздап берүүнү убадалаган Батыштагы кесиптештери сыяктуу аракеттерди жасап жатканын кошумчалады. Булак Спутник эжи.